Бүгін 7 октябрь 2021 жыл Чүй облысының Панчилов районында Капталарық айылында Алыкул Осмоновтың естелігіне музейіне келіп, тазим етіп, ару дүйіні адаби клубының мүшелері келіп отырады. Азыр ару дүйіні клубының мүшелеріне сөз беріп қойын. Сөз сіздерде. Рахмат ечеке. Біз мына Алыкулдун айылына келіп, музейден ақсақалы менен, ушул айылдын тургундары менен, акын ырчы бар келіп нерде жолугуп атабыз. Мен бир эле күтүлөт азыр эме айтып коеюн. Адабият өр дүйнөгө достошкон, ак боз атка үржүктөгөн кошкоштон, Алыкулдун айылынан жолуктук, акын ырчы Алыкулду жоктошкон. Аруу дүйнө адамдары ардайым, Алыкулдай ырдан жасак окшошкон. Рахмат. Кыргыздын казынасына кандай сонун байлыктар калтырып кеткен. Мисалы, Ысык көл жөнүндө Ысык көл кээде тымтыс, кээде толкун, толкуса толкунуна миң ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырлуу сендей жолдош күткөн жокмун. Кандай керемет таптарды калтырып кеткен. Рахмат. Эми Алыкул Осмоновдун ушул чыгармачылыгын ушундай даңазалап чыгармачылыгына таазим этип келген, күндүн сууна карабай, ал жолдун алысына карабай келген сары дүйнө адай клубунун мүчөлөрү, коомунун мүчөлөрүнө чоң ыраазычылык айтабыз. Анан эми мындан дагы чыгармачылыгы арыла берсин, арта берсин, өркүндөй берсин деп. Рахмат. Азыркы сүйлөгөн ушул Алыкул Осмонов атындагы мемориалдык музей комплексинин директору Нурдин Жумалиев байкебиз болду. Дагы ким сүйлөйт? Байкелер сүйлөңүздөр. Рахмат. Мына сиздердин бүгүнкү ушул чыгармачылык кечеге келген деги билдирүүңүздөргө чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ушинтип дайыма кайсы убакта келсеңиздер дагы, мына кар жаса дагы, күн чыкса дагы, күн суук болсо дагы багы келип ушул